обласыбыздан чыккан. Жыйында Актала району менен Өзбекстандын Кубасай шаарынан Жумгал менен Ташлак, Кочкор менен Алтарык, Нарын менен Кувин райондорунун жана Нарын шаары менен Маргалаң шаарларынын ортолорунда соода экономикалык карым-катнаштар жөнүндөгү макулдашууларга колдор коюлгандыгы айтылды. Бул жерде бир туугандаш эки област иш апарып атканыбыздын бир чети бизге инвестиция тартып, Нарын областына инвесторлор, ишкерлер келип өзүнүн иштерин баштагантат. Бул келишимдер боюнча да көп келишимдер бар, бирок биз азыр ишке ашчу маселелер боюнча гана маалымат беребиз. Чындыгында буга чейин эле Ат башы жана Фергана райондорунун ортосунда достук байланыштар өкүм сүрүп, өзбек тарап жүн жана тери иштетүүчү фабрикасын курууну моюндаган. Ошондой эле алар картошканы, этти арбыныраак сатып алууга куштар. Бул жааттан алганда Ат башы району сырьёну сыртка чыгаруу максатын көздөөдө. Biz ошол дыйкандарга, фермерлерге жардам берели деген максатта ушу ишкерлерди чакырганбыз, өзбек ишкерлерин. Алар келип биринчиден ушу картошкага кызыгышканда, бул 2000 метрден өйдө жерде өскөн картошка таза болот экен, ичинде эч кандай оорусу жок болот экен деп ошого кызыгып, өндүрүү, картошканын көлөмүн көбөйтүү, экспорттоо боюнча өзлөрүнүн сунуштарын айткан. Кыргызстан ген байлыктарынан тышкары агро рудаларга да бай жана алар айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түшүмдүүлүгүн 5%дан 25%га чейин көтөрүү касиетине ээ. Өзбекстандык фирмалар менен компаниялардын өкүлдөрү бул багыттагы биргелешкен ишканаларды ачуу боюнча ондогон долбоорлорун сунушташты. Кочкор районундагы Акташтын сырьёсун экспорттоо жана туз шахтасында туристтик базаны куруу боюнча район акими Темирболот Абыкеев сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. 9 жолдун тоомундагы Кочкор районуна алар сунуштаган логистикалык борбор курулуп калса, башка өлкөлөрдүн базарына чыгууда жакшырмакчы. Бизде логистикалык борбор салуу боюнча буюрса бир мында дагы бир жемиштүү иш болгон турат. Анткени себеби түндүк түштүк альтернативалык жол Кочкор, Жумгал, Кочкор аркылуу өткөндүктөн, ошону менен катар балыкчыга жакын болгондуктан поезд жолу аркылуу алып кетиш дагы оңоюраак болуп атат дейт. Анан бул боюнча дагы ошол логистика борборун куруу боюнча дагы ишкерлер менен сүйлөшүүлөр жүрдү. Кийинкиси питомник боюнча. Бизде Кочкордо жерлер бүгүнкү күндө иштетилбей алган, суу жетпей алган жерлер бар. Ошол жерлерге питомник уюштуруп, келечекте бир чоң иштерди баштайбыз деп дагы бул боюнча да пландарды койдук. Мына ушундай эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен Ташлак районунун хокими Жумгал районундагы Каракече капчыгайындагы Нарзан минералдык суусун иштетип экспорттоо, 300 орундан кем эмес тигүү фабрикасын куруу, малды бордоп семиртип экспорттоого колдоо көрсөтөрүн билдирген. Каракече капчыгайында биздин Нарзан минералдык суусун иштетүү жана ошону экспортко чыгаруу боюнча биздин да ишкерлер барып келишти. Андан кийинки үчүнчү маселебиз болсо ушу малды бордоп семиртүү жана этти экспортко чыгаруу боюнча. Чын эле өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле ушу Жумгал жергеси дагы мал күндүктүү жер болгондуктан ушу дыйкан чарба мүчөлөрүнө баардыгына бир жакшы багыт түзүп берип, эки тараптуу бир достук келишим негизинде иш алып баруу багыттары болжолдонууда. Иш сапардын алкагында Актала району менен Фергана облусунун Кубасай району соода саттык айыл чарба жеңил өнөр жайы, дыйканчылык жаатында бир катар келишимдерге макулдашышкан. Райондор күнөскана куруу жана курулуш материалдарын чыгаруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Ушул курулуш материалдарын ошол өндүрүп чыгаруу боюнча биргелешкен ишкана куруу боюнча алгачкы ошол сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Күнөскана күтүү боюнча анан ушул тармакта ушу фермерлерибизди, кооператив ээлерин окутуп, ошо ишкерлер өз тарабынан ушу жашылча жемишти өстүрүү боюнча ушул тууралуу дагы өздөрү сунушташты. Ал эми Нарын районунун акиминин маалыматында Кувин району менен кызматташуу келишими түзүлүп, анын алкагында ичүүчү минерал суусун чыгарууга жана сүт азыктарын кайра иштетүүчү ишканаларды ачуу демилгеленген. Басымдуу бөлүгүбүз жана иштелбей аткан жерлер боюнча көп суу чыкпай, насостук станциялар курулбай, пайдаланылбай аткан жерлер боюнча ишкер кызыктар болуп атат, келип көрөлү деп атат. Эгер эмесе бир 2000 гектардай жерге макулдашуу иштетип, ушул жерде көп жылдык арендага алып, бир жергиликтүү элдерге да пайдасы тийсе, анан жерибиз да иштелип калса деген сунуштарды айттык. Анан эми ишкерлер менен буга чейин келгенде дагы сүйлөшүүлөр болуп атат. Келип биз ушул тармактар боюнча Нарын району жалпысынан ушул жогоруда айтылган тармактар боюнча иш алып бармай болуп атабыз.
Маалымат иретинде айтсак, Нарын облусунан барган топ 30 адамдан туруп, курамына ыйгарым укуктуу өкүлдүн аппаратынын кызматкерлери, район акимдери, Нарын эркин экономикалык аймагынын жетекчилигинин ар тармактуу ишкерлер барган. Иш сапарда ферганалыктар кымыз менен дарыланууга жана кышкы тоо туризмине кызыктар экендиктерин билдиришкен. Нарындык ишкерлер бул жолугушуунун облус үчүн маанилүү экендигин билдиришти. Анткени буга чейин өндүрүлгөн товарлар сыртка чыкпай, көпчүлүк ишканалар тез эле жабылып калган. Айтылган келишимдер ишке ашса, кыргыз-өзбек тарап тең пайда таап, өндүрүш жанданып, жумуш орундары көбөймөкчү. Ишкерлер менен сүйлөштүк, жанагы эт багыты боюнча, туризм багыты боюнча, анан күнөс калаларды уюштуруп берүү, жана кластер, жанагы биз бир нерселерди өндүрүп эле кайра сата албай, азыр дыйкандар ошондон кыйналып атпайбы? Булар ошо өндүрүп берсеңер, өзүбүз ошо багыт берип, кайра ошону сатып алабыз деп, ошол жагы бизге аябай жакты да. Жалпысынан бул иш сапарда 10 келишимге кол коюлган. Жыйында жакынкы күндөрү Фергананын туристтик компаниялары маалыматтык тур менен Нарын облусуна келери маалым болду. Жыйынга катышкан журналисттер тиешелүү тараптарга кызыккан суроолорун берип, жоопторду алышты. Гүлзат Мокенова, Айдын Төлөбек уулу, жаңылыктар, Нарын шаары.